120 депутаттын кереги жок. 35. Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 35-40тан ашпашы керектигин, дал ушундай реформага барууга өлкө өзгөчө муктаж экендигин айтып чыккан. Энелердин аракети көпчүлүк тарабынан колдоого алынды. Митингге болгону 4 адам катышканы менен коюлган талаптар актуалдуу. Элди чогултуп биримдик алып келиш керек да. Мисалы, азыр эми 120 депутат кабырашып кайер жүрүп кандай иш кылып атканы менен эч кимдин иши жок. Кимден ким сураган деле белгисиз болуп атат да бирдечи. Ошон үчүн депутаттарды ошол 30-40 майлы ашып кетсек, 50-нү койсо деле жакшы болот да. Себепчи көпчүлүк азыр депутаттардын баары уктаган уктап, турган туруп, иштеген иштеп, даже ошол сессияларга да келбей баягы жумуштарга ар жерде жүрүшөт. Мен дагы ойлойм, көз каршы керек. Бирок азыр ошол теманы көтөргөнгө эрте. Себеби конституцияга биз өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпиз. Киргизгенде ал 2020-жылдан баштап, 1-сентябрдан баштап жогорку кеңеш өзү ошол конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Ал азырынча мораторий, бирок референдум эле катары биз киргизе алабыз. Эми референдумга азыр жөндөй 300 миллионду кетирип, мен ойлойм, азыр керек жок го. Маселенин баары парламент депутаттарынын санынын көптүгүндө гана эмес, 120 мандаттуу жогорку кеңештин натыйжалуу жумуш аткара албагандыгында. Эгер эл жумуш менен камсыз болуп, жашоосу жакшырса, бийликке эч ким деле көңүл бурмак эмес. Ошон үчүн элге жумуш табыш бериш керек. Эл жумуштуу менен обеспечен болуш керек. Ошондо эл тынч жашайт. Азыр эмне? Азыр иш жок, жумуш жок. Элдин баары бекерчи. Ар нерсеге барып атат да. Кудай сактасын, дагы эмне болуп кетиши мүмкүн бу. Учурдагы жогорку кеңештин өз алдынча иш алып бара албашын, өлкө башчысынын ишарасы менен гана аракет кылаарын коомдук ишмер Ишенбай Кадыров айтат. Мандатка ээ болуу болсо, кадимки эле сооданын өзү. Биздин парламент бүгүнкү күнү саясий күч эмес, саясий өзүнүн пикири бар адамдар эмес. Алар болсо мандатты мындайча айтканда сатып келген адамдар. Бүгүн кызык болуп калды да, парламенттин ыйгарым парламентти шайлаган эл шайлабай калды да. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Азыр мандат товар болуп калды. Ошондо бир мандаттын баасы 6 миллион дегенде акча. Мындай сатып алгандай болуп атат. Канчалык депутат аз болсо, президент ошончолук кулагы сак неме болот, тынч болот. Бийлик жарандар тарабынан коюлуп жаткан талаптарга көңүл бурушу зарыл. Бул элдин ишенимин бекемдейт. Эл менен эсептешпесе, мындай туура жол менен элге кыйты-куйты жакпайт. Себеби эл деген эл. Кичинекей аккан жерди моментинде тосуп калбаса, ал жерден алыш агып кетет суу. Ошон үчүн суудагы, селдагы бул эл. Антка бекем турбагандардын тагдыры кандай болгонун өзүңөр көрдүңөр. Мен баарыңызга ачкырам, мына шарт бар азыр. Үч бийликтин бутагы тең президент башында туруп. Демек өлкө жетекчилиги да, саясатчылар да антка бекем туруп эл менен эсептешүү зарылдыгын жакшы түшүнөт. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.